Справка. Келдибектин айтканы. Кыштын кычыраган маалы. Эстекемдин эл шайырлары бригадасын концерт коесуңар деп Кенес Анаркайга айдап жиберди. Ит байласа токтобогон аксай, арпа сыяктуу мындай катаал кыштоолорго чыкканда ууртап татып албасак тоң өлчүдөй болор элек. Асекем Толтой мен болуп концерттин алдында бир бөтөлкөнү бөлө тартып алып чыктык. Жакшы эле жанына жолобой, алыстан сүйлөшүп аттык эле кантип байкап калганын билбейм, Эстекем чукул чогулуш жасап тилдеп кирди. Кече-кечинде үчөөң тең уялбай концертке кызуу чыктыңар. Өкмөт менен партия атайлап чабандардын көңүлүн ачып келгиле деп жиберсе, бияка келип алып өзүңөрдүн көңүлүңөрдү ачып жыргап жүрөсүңөр. Кана айтчы, Толтой, сен эмне киштиң деди. Сууктан колдорумга антууга келбей, кыяктын кылын баса албай койгондо кичине жутуп койдум эле. Биртке ичип алганда манжаларым жакшы деп кетет экен. Экинчи ичпейм деди. А Келдибек сенчи? Суук тийгизип алган окшойм, этим ысып ооруп атам. Грипп болсо чыгып кетеби деп биртке жутуп койдум эле. Доктор берген справкам бар, мынакей деп. Өлгөн малдын өлгөндүгү чын деп мал доктор басып берчү мөөрү бар кагазымды сунду. 4 класс билими бар Эстекем окубай эле печатын карады да ишенди. Кана Асанкул, сен айтчы, бул Кудай албагырларга теңелип, сени кайсыл каратеке сүзүп жүрөт дегенде эле Кудай ырду, Асекем мага жулунду. О акмак десе, ушунтериңди билгем. Аракты үчөөбүз тең ичкенден кийин справканды эле тең албайсыңбы деп. Атпайбы. Катыным экен деп атпайбы. Асанкул байкенин айылында концерт коюп жүрүп, атасынын ден соолугун сурай кетели деп үйүнө кайрылып калдык деп Келдибек кеп салып калды. Кирсек керебетте жатыптыр. Кезек менен эңкейип учурашсак сүйлөбөйт. Өп жылмайып коет. Эстекем айтты. Асаш, атам киши тааныбай калды дебедиң беле? Таанып эле баарыбыз өп чыкты го десе. Баарыңар деле катыным экен деп өп атпайбы? Ошону билген жоксуңарбы деди. Гүлжан Сейиткулова эже Асанкулга кайрылып, Асаш, атам аябай чоң киши дебедиң беле? Кичинекей эле турбайбы деди эле. Сен белинен өйдө жагын эле көрүп атпайсыңбы? Белинен ылдый жагын көрсөң чоң эле киши деп атпайбы? Токтоосундун тили. Келдибек айтат, о аксакал деген интермедиабыз бар эле, ошонун бир жеринде мен кирпичкана дейм. Кирпичти жеп коюшту аксакал дейт Асекем. Сементчи дейм. Сементти да жеп коюшту аксакал дейт. Кантип жеп коюшту дейм. Кирпичке сементти шыбап туруп жеп коюшту аксакал дейт. Ушул жерине келгенде Асекемдин тили балдырап жаңыла баштады. Эмне болуп атасыз деп шыбырасам, билбейм Келдиш. Түндө мейман канада Токтоосун экөөбүз чогуу жаттык эле. Мен уктагандан кийин өзүнүн тилин мага алмаштырып койгон окшойт. 3-чү сөздөн кийин эле балдырап кетип атам деди. Ичимден күлүп, сыртымдан билгиспей атып интермедиянын аягына араң дегенде чыдадым. Грамматылык токомдун тили балдырап кетчү эмес беле. Китеп. Асанкулга Токтоосун Тыныбековдун аялы телефон чалыптыр. Асанкул, алло. Токтоосундун 50 жылдыгына карата чыккан китеп үйдө калбай калыптыр. Сенде болсо берип турчу. Токомдун китеби үйдө жок. Эринбей эле карап койсоң эми аябай керек болуп атты эле. Эмнени карайм? Китептериңди карабайсыңбы ботом? Өмүрү китебим жок болсо эмнени карайм деген экен Асанкул. Асанкулдун бөйрөгү. Бир айылда концерт коюп жүрүп, эртеси коноктогон кишиникинде бактын арасында кой союлуп жаткан учур эле. Асанкул тамеки чегип турган. Бир маалда эңкей калып кой союп жаткан жигиттен кан аралаш бөйрөктөрүн сыйыртып алды да алаасына салган бойдон үйгө кирип кетти. Үйдө бурулчага кишип баштаган ырчы аялдар, кыз келиндер олтурган. Бир маалда эле ызы чуу түшүп үйдөн атып чыккандар аркы терки чуркап калды. Жетип келсек, бурулча Какишева төрдө эс үчүн билбей сулап жатат. Бирөө тез жардам чакырталы деп уйгу-туйгу түшүп, бирөө бетине муздак суу чачып далбастап жүрөт. Көрсө Асанкул кирип келип эле чөк түшө калып, бурулчага канча жылдан бери какшап келатканымды билеби десем билбедиң букен, айланайын, көрөбү десем көрбөдүң букен, кагылайын, көз акымды деле берип койгонго жарабадың букен, ушундан көрө өлгөнүм артык деп колдорун шымына салып жиберип, алаасынан канжылаган эки бөйрөгүн алып чыгып алдына таштаптыр. Мындай болорун күтпөгөн бурулча же өзү дагы белимчи киши эле, ого куй Асанкул өлдүң деп бакырган бойдон кулап жыгылган экен. Бурулчанын бетине суу чачып атып, эптеп эс алдырып, бир өлүмдөн алып калганбыз деп айтып берди эле мага Ашекем. Кана мага берген. Эстебестин 60 жылдыгына катыша албай калган Асанкул куттуктап коеюн деп кемпирин ээрчитип алып үйүнө барат. Эстеке куттуу жерди иштеп, калы Осмонкул Алымкул өңдүү залкарлардын арбагы колдоп,
Bakыйган ырчы болдуңуз. Бактыңыз тоодо экен. Албаганды алып, барбаганга барып, бапырап олтурасыз. Сизди ылайым ушундай урмат сыйдан өксү кылбасын деп тост сүйлөп, жакшы каалоо тилектерин айтат. Рахмат асеке. Филармонияга Анделеккесинде Аликем алып келди эле. Озекем баштаган чалдардын сакал мурутунан тартып, жүн чыккан жеринин баарын алып берчү элем. Кудай арбактардын колдоосу менен ушул ырыс таалайга жетип олтурам. Ушуну Кудай кут кыла көр деп күндө жакамды 3 маал карманам десе, аның да туура эстеш. Кудай да берчүсүнө берет турбайбы? Же куудул деп жаман көрөбү билбейм. Менин деле күн сайын кармабаган жерим жок, кана бергени деген экен. Так эсеби чыга элек. Кайсыл бир жыл артисттер Алтай, Туба, Хакасияга гастролдоп барышат. Арачолодо Алтайдын чоңу артисттерди жетектеп барган биздин СКнын өкүлүнөн Кыргызстандын аймагы канча чарчы метр деп сураса, жооп бере албай жалдырап туруп калат. Ошондо Асанкул моюнун созуп, балким уккан чыгарсыңар, Кыргызстандын 99% жалаң тоолордон тургандыктан ченегенге метр жетпей, километрлеп ченеп, анысы да жетпей, эмдигиче так эсеби чыкпай келатат. Ал эми элдин саны 3 миллион. Бирок элибиз ушунчалык кең пейил, берешен, меймандос болгондуктан ар бир кыргыздын ичине көрүнгөн жактан көчүп келгендердин 1 миллиондой жөн эле кенен батат. Ошондо канча миллион болорун өзүңөр эсептей бергиле деген экен. Кайраң иш. Кудай сүйгөн өлкөдө жер жүзүндөгү бардык өлкөлөр сыяктуу бул өлкөнүн эли чегарасын кайтырган аскерлери бар экенин, ал тургай Кудай ушунчалык марттык кылып жердин бейишин бергендиктен 1000 жыл мурдагы данекти кечинде ыргытып кетип эртеси келсең, шагы ийилип, мөмө байлап каларын, кылган күнөөсүнөн арыла албай, баспаган базары, барбаган мазарыга албай азап тартып, сырт элемес ичинен бери кир деген адамдар суусунан бир кашык жутаары менен акактай таза жанга айланаарын, чөбүнүн күчүнөн малынын этин жеп, сүтүн ичкендер дарт деген эмнекенин укпай билбей узак жашаарын, келин кыздары сулуу, ыймандуу, кемпир чалдары акылдуу, нарктуу болоорун улуу жибек жол аркылуу арктерке каттаган соодагерлер төгөрөктүн 4 бурчуна аңыз кылып айтып турар эле дешет. Аңгыча ааламдын айлампасында далай-далай жаш элдер пайда болуп, жер суусун басып алсак деп дектеп, чегарасын аттап кирээр менен кыр-кырларынан кыян жүрүп, кок туголотторунан сел каптап, тоолорунан таш кулап тосчу экен. Ошондон кийин сугу түшкөн душмандардын аягы суюлуп, жашай берсин деп жайына коюшат. Жер жүзүндөгү элдердин эң эле байыркысы болгон бул эл ошентип Кудайдын кудурети. Алла Тааланын амири менен өлбөй житпей жашап калат. Аны менен жашташ, ал тургай андан да алдуу күчтүү, андан да мыкаачы, андан да саны арбын элдердин далайы жолдо келатып жок болушат. Бүгүн ошол эл Кудайдын ага тартуу кылган куту менен ырыс кешигин көтөрө алган жокпу? Тарыктын улуу сыноосуна туруштук бере алган жокпу? Алтайдан Орол тоолоруна чейинки жеринен да, Алтайдан Орол тоолоруна чейинки элинен да биротоло ажырады. Эл жер менен кошо кудурет күчүн да, каада касиетин да жоготту. Бир түндүктүн алдынан чыккан Кыргызстан качып, биз кыргыз эмеспиз деп атын, затын жашырып, башка элдерге сиңип кетти. Дүйнө жүзү эми кыргызсыз деле өсүп өнүп, кыргызсыз деле өзгөрүп, кыргызсыз деле ыйлап, күлүп, жашоо турмушун улай берет. Биз күнөөлүү болобуз, биз Манастын урпагыбыз дегенден мурда ушуну ойлошубуз керек эле. Биз коңшу элдерди, бизден ачкөз, бизден кудуреттүү элдерди бир нерсебиз аркылуу таң калтыра албаганыбыз менен, алардын көзү кысарып, сугу түшүп, качандыр бир ээлеп алгысы келген керемет жерибизден ушунчалык ылдам, ушунчалык тездик менен өзүбүздөн өзүбүз жоголуп бараткандыгыбыз аркылуу кубандырып жаткан жокпузбу? Мамлекеттүүлүк деген эмнекенин билбеген эл мамлекет деген улам чеги кеңейип, үстүсүнө кошулуп турган жерден, улам башына баш кошулуп, үстүсүнө кошулуп турган элден турарын билбей калат турбайбы? Кыргызда ушул кезге чейин ата мекен деген чоң түшүнүк жок. Ата мекен дегенде ар бир кыргыз чоң мекенин эмес, өзүнүн айылын эстейт. Айылына барганда өзүнүн көчөсүн, өзүнүн уруусун, анан өзүнүн үйүн эстейт. Биздин элдин ынтымагы дегенде бир туугандардан башталып, куда сөөк, ага тууган, айыл апа, уруука чейин барат да, улутка жетери менен күчүн жогото баштайт. Кыргыздардын аң сезими менен өзүнүн үйүнөн,
өзүнүн уруусунан башканын баары бөлөк бөтөн деген түшүнүк алигиче кете элек. Орустун философу Бердяев жазган: «Русские почти стыдятся того, что они русские. Им чужда национальная гордость и часто даже чуждо национальное достоинство» деп. Кыргыз эч качан улутчул болгон эмес. Кыргыз болуп жаралып калган үчүн эч качан уялган эмес. Ата-бабалар кыргыз деген элдин улуулугун, кыйындыгын, кемеңгерлигин оостон түшүрбөй айтып келишкен. А бүгүн так ушул Кыргыздын уул кыздарынан дүйнөгө кыргыз болуп жаралып калгандыгы үчүн башка элдердин алдында уялгандар чыкты. Кыргыз болуп туруп Кыргызстан жийиркенген кыргыздар чыкты. Кыргыз болуп туруп кыргыздын тилин чаңгандар, кыргыздын каада салтын жерип, жедеп эскилиги жетип, тарыхтын таштандысына ыргытып салчу артык баш буюм өңдүү санагандар чыкты. Кыргыздын баласын мырк деп шылдыңдай баштады. Кыргыз жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деген. Бул сөздү чыгарган биздин ата-бабалар аны элдик дипломатияда, башка элдер менен мамиле түзгөн учурларда аябай кылдат колдонгон. Деги эле кыргыз мамилелешүүнүн устаты болгон. Биз кыргыздын балдары ошол чектен чыгып кеттик. Биз кылдат дипломатиясы бар. Алысты көрө билген кыракы элден кошоматчы элге айландык. Жаратылышында бири-бирине окшош эки гана айбан бар. Бири жылкы, бири кыргыз. Николай Александрович айткандай, орус эл үчүн мамлекеттик бийлик ар дайым ички принциптерден эмес сырттан кирип келип так колтурган сыяктуу, бизге дагы мамлекеттик бийлик биздин кыргыздын кызына Кытайдан куда түшүп келген күйөө сыяктуу сырттан келген. Кыргыз мамлекети, кыргыз биримдиги деген менен кыргыз эмдигиче мамлекетин түзө элек, кыргыз эмдигиче улут болуп уюй элек. Мамлекетти түзүлбөгөн, эмдигиче улут болуп бирикпеген элдин асманында өңдөн аскан, элинин келечегин ойлоп, элим качан бир эл болуп биригет, качан улут болуп уюйт деп санаа чеккен бир караан жүрөт. Бирок Салижан эке айткандай, көзү маңдайын эмес, кежегесине бүткөн элдин интеллигенциясы ал караанды эч качан көрбөй келет, көрсө да көрмөксөн болуп келет. Кыргыздын 40 уруусу 40 бөлөк кырда түстө, 40 бөлөк коктуголотто жашаган. 40 бөлөк кырдын түстүн, 40 бөлөк коктуголоттун 40 бөлөк ханы болгон. 40 хан эч качан бири-бирине башын ийбеген. 40 башка кырдан салам берип, 40 башка коктуголоттон алиге алып турган. Ар бир коктуголот өзүн Кыргыздын ээси санаган. Ар бир коктуголот бири менен кудалашып да, жоолошуп да, өлүп тирилип чабышып да турган. Бири-биринин малын чаап алып, жайытын тартып алып турган. Башка коктудагы Кыргыздын жылкысын түнү менен уурдап келген жигиттерин ууру дебестен ардактап баатыр деген. Ошондо эле Кыргыздын ынтымагы жогуна сарсанаа болуп, бир кезде асан кайгы абабыз арык терки өтүп турган. Андайлар бүгүн да бар. Мамлекет түзүп, бир республика болуп жашап жатабыз деген менен дагы эле улут болуп бириге албай жатканыңды ойлоп, айлан курганда балким биригиш үчүн ажырап кеткен оң болуп жүрбөсүн деп да ойлойт экенсиң. Кыргыздын ээрчимелиги, оомалыгы кала элек. Кыргызда жакшы адамдарын сөз кылмай, жакшы адамдарын жаштарына үлгү кылып урматтап, даңазалап турмай адат тездик менен калып баратат. Кыргызды кыргыз шыбап, кыргызды кыргыз жамандап, кыргызды кыргыз сатып жатканын карап турган башка элдер мындай элдин келечеги жоктугуна, мындай эл жок болууга татыктуу эл экендигине бизди ишендирип, иштен жеп келатканына кыжырын келет. Кыргыз деген элди кыргыз эмес, анын каада салты сактап келгенин билгибиз келбей калды. Кыргыз жаштарынын бири-бири менен орус тилинде сүйлөшкөн эмес, орусча сүйлөгөн сайын өзүн кыргыз сезбегендиги менен, кыргыз тилин билбегендиги менен кадимкидей сыймыктанганы, элеп-желеп болуп сүйлөп жаткан манераларынан билинип, кыргыз болгонунан качандыр бир кулдуктан кутулгандай кубанып, шерденип тургандыгы таң калтырат. Ар бир элдин тилинин өзүнө гана таандык ачкычы болот. Бүгүн биздин тил барган сайын башкаларды мындай кой, өзүбүздүн балдар ачып киргиси келбеген үйгө салынган кулпуга окшой баштады. Кулпуну дат басып бараткан менен, үй көзгө комсо, жупуну көрүнгөн менен, ичинде эмне деген керемет байлык бар экенин билбей кетип бараткандыгыбызга сыздайм. Адам деген башка тилдерди башка элдердин кулу болбос үчүн үйрөнсө, өз тилин башка элдерге кулдун тил эмес экендигин көрсөтүш үчүн үйрөнөт. Анткени кулда гана тил болбойт. Азыркы шаардык кыргыздардын орусча сүйлөгөн тили чыныгы орус тили эмес. Анткени алар орус болуп туулган эмес. Орус болуп туулбагандан кийин, орус эненин сүтүн ээп чоңойбогондон кийин алар эч качан орустун бай, керемет тилин
өз кудурет деңгээлинде биле албайт. Орусча сүйлөгөн менен мындай кыргыздар орустун менталитетин, орустун салтын да, ошол убакта кыргыздын менталитетин, кыргыздын салтын да билбеген арабек жолдо жүрүп өмүрлөрү өтөт. Мындайлардын башына эч качан өз ата бабаларынын тургай, өз ата энелеринин да ой санаалары келбейт. Нукура тил тилчинин же жазуучунун тили эмес, элдин тили, эненин тили. Тил деген эл дегендин эле синоними, эне дегендин синоними. Тил дегенди мектепке чейин эрежеден эмес, энеден үйрөнүү керек. Василий Разановду окугандан кийинки ойлор. Москва көз жашка ишенбейт дешет. Так ошол ишенбегендигибиз биздин келе соолугубуз. Ошон үчүн бизди Кудай так төбөбүздөн уруп келатат. Ишениш керек. Биз байыртан бери эле ишеним менен жашаган элбиз. Тарыхтын жолунда адамдардын турмушун жеңилдетем деп алгач кагаз деген чыккан. Адамдардын турмушун жеңилдетем деп андан соң байлык деген чыккан. Анан кагаз дагы, байлык дагы жакшылыгы менен ошо жамандыгын, жакырчылыкты, алдамчылыкты, бузуклукту, ишенбөөчүлүк менен көз жашты алып келген. Ким айтса да туура айткан. Жакшы чыгарманы жамандагандар тумшуктары менен өз көчүктөрүн өзүлөрү жыттап жатып, анан капысынан ойгонуп кетип, үрүп бараткандарды ээрчип, ызычуу түшүп, бир топко дейре ажылдап барып кайра тарткан иттерге окшош. Алар ичи тар, көрө албас деген дарт менен ооруган адамдар болушат. Эң кызыгы алардын оорусу жаман чыгармалар эмес. Жакшы чыгармалар жаралары менен кармап, жандарын жай алдырбай тынчын ала баштайт. Ошондуктан элге жаккан, элге сиңген, эл каалап, эл сүйүп окуган чыгармаларды жаманатты кылгандардын жазгандарына эч качан ишенбегиле. Дүйнөдө Кудайдан, анан эл менен мезгилден өткөн калыс сынчы болбойт. Болгон демес деген экен. Василий Разанов. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.